Садыр Жапаров 24 жайкы Сурдолимпиада оюндарына катышкан спортчулар менен жолугушту. Эртең Камбар ата 1 ГЭСинин курулушу башталат. Кайрат Иманалиев УТРКнын башкы директору болуп дайындалды. Кыргызстанда ар бир 4-үй-бүлөдө кеминде 1 эмгек мигранты бар. Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган тереңдиги 17,5 метрлик туннель табылды. Манас районунда УКМКнын райондук бөлүмүнүн жаңы имараты курулду. Өзбек сумунун графикалык белгиси тандалды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 7-июнда Бразилияда өткөн 24 жайкы Сурдолимпиада оюндарына катышкан спортчулар менен жолугушту. Мамлекет башчысы мамлекеттик бюджеттен 24 Сурдолимпиадага даярдануу максатында окуу машыгууларына 1,5 миллион сом жана эл аралык мелдешке катышууга 8 миллион сом каралганын эске алды. Жолугушууда президент Садыр Жапаров 24 жайкы Сурдолимпиада оюндарында ийгиликтерге жетишкендиги, Сурдолимпиада боюнча улуттук курама командасынын спортчуларын тарбиялоого кошкон зор салымы үчүн Кыргызстандын мамлекеттик сыйлыктарын, акчалай сертификаттарды жана эстеликке белектерди тапшырды. Эртең 8-июнда Камбар ата 1 ГЭСинин курулушуна старт берилет. Бул тууралуу миграция жана өнүктүрүү перспективалар жана жаңы мүмкүнчүлүктөр форумунда журналисттерге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын ири ГЭСтин курулушун баштоого мүмкүнчүлүгү бар. Эскерте кетсек, Камбар ата 1 ГЭСи 1860 милливатт кубаттуулукка болуп, жылына 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Алдын ала баалоо боюнча ГЭСтин платинасынын бийиктиги 256 метрди түзүп, 5,5 миллиард кубтан ашуун көлөмдө суу чогулта алат. Кайрат Иманалиев улуттук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору болуп дайындалды. Маалыматка ылайык, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Бишкекте эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан уюштурулган миграция жана өнүктүрүү перспективалар жана жаңы мүмкүнчүлүктөр форуму өтүүдө. Министр Кудайберген Базарбаев белгилегендей, бүгүнкү күндө дүйнөдө 181 миллиондон ашык эмгек мигранты бар. Форумда эмгек миграциясынын өсүшү дүйнө жүзү боюнча байкалууда. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча эмгек мигранттардын саны дээрлик 181 миллион адамга жетет. Мигранттардын жалпы агымында эмгек мигранттары 60%дан ашыгын түзөт. Ош областынын Кара Суу шаарында Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган туннель табылды. Маалыматка ылайык, чек ара кызматынын башкармалыгы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көмөгү менен, ошондой эле Өзбекстандын тиешелүү кызматтары менен биргеликте Кара Суу шаарында жайгашкан чарбалык турак жайдын бетон тротуарында Кыргызстан менен Өзбекстанды жер астындагы өтмөк менен байланыштырган туннель табылган. Белгиленгендей, буга чейин дагы УКМК тарабынан аткезчиликке каршы комплекстүү ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган туннель табылган. Бүгүн 7-июнда Талас областынын Манас районунда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин облустук башкармалыгынын жаңы имараты курулду. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, облустук администрациясынын өздүк курамы жана жетекчилиги, атайын кызматтын ардагерлери, ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Мындан тышкары, Талас шаарында Кыргызстандын УКМКнын жаңы имаратынын курулушуна капсула салынды. Өзбекстандын улуттук валютасы сум 30 жылдан кийин өзүнүн графикалык белгисине ээ болду. Маалыматка караганда, белгини тандоо боюнча сынакка жалпысынан 17 миңден ашык чыгармачылык долбоор катышып, алгачкы этабында алардын 508и тандалып алынган. Жыйынтыгында Сарвар Жумагалиевдин иштеп чыккан эмгек сумдун белгиси деп табылды. Буга чейин өзбек сумунун өз белгиси болгон эмес.